Урматтуу мэр, мен жол боюнча инфраструктураны ылайык сурабегин деп атам. Сиз ошол өлкөдө алышпардан болуп Балыкчы шаарында коопсуз шаар долбоорун ийгиликтүү ишке ашыргансыз. Анан өзүм ошол жакында айдоочуларды, шаардыктарды күмөндөндүрүп, кооптондуруп аткан жакында киретүүчү коопсуз шаар долбооруна шаардын жолдору жооп берет деп ойлойсузбу? Жок эле дегенде асфальт эмес, мына линияларды айта алам. Анан негизинен Талайбек Сарбашев ошол өз кезинде айткан, Кытай өлкөсүнөн 100 миллион грант доллар келет жолго. Бул боюнча саясий дагы чечимдер толук кабыл алынган депчи. Бул каражат боюнча азыр келеби же маалыматыңыз барбы? Ошол боюнча. Туура. Биринчиден ушул жана коопсуз шаарды мен дагы ошол коопсуз шаарды бияка камераларды орнотуп баштаганда эле бул суроону мен да бергем. Биздин азыркы жана сызыкчалар, дорожный знактар пока бул коюлмайынча коопсуз шаар киргизгенге мүмкүнчүлүк жок деп эле. Булар эми азыр коюп, ушул 1-декабрдан баштап тестовый режимге өтөбүз деп атат. Но бирок коопсуз шаар иштетиш үчүн бул компоненттер бул жалгыз эле камера эмес. Бул жерде ошол жана жолдун өзүн иретке келтирүү, знактарды алып келип орнотуу, ошондон кийин гана бул коопсуз шаар мындай толук иштешке мүмкүнчүлүк бар болот деп ойлойм да. Ага чейин коопсуз шаар бул мындай чала болуп калат. Муну эл деле билет, биз деле билебиз. Баягы жөнүн алып келип камераны коюп коюп эле анан акча чогулткан бул туура эмес нерсе. Буга биз да мындай нерсеге алып барбайбыз. Анан экинчиден да бул жанагы ошо айтып атпайбызбы, жанагы 100 миллион тагыраак айтып кеткенде бул жерде 650 миллион юань бөлүнгөн да. Ушул Ош шаарынын 55 көчөсүнө. Жана айтып кеткенде узундугу 170 километр. Бул боюнча бүгүн саат 5-те ушу силерден кийин талкуудон кийин дагы отуруп ушул бизде жанагы управление городских дорог деген бар, УКС деген бар, анан биздин водоканал бар. Биз ушул жолдордун салаардын башында жанагы суунун түтүкчүлөрүн, канализациянын түтүкчүлөрүн муну дагы иштеп чыгышыбыз керек. Алып келип туруп жолду салып алып туруп анан кайра 1 жыл 2 жылдан кийин кайра тешип отурсак бул туура эмес. Ошонун баарын азыр учетко алып туруп анан башташ керек. Бирок бул акча боюнча бул грант бар. Бул грант азыр эч жакка кеткен жок. Азыр ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Кытайга ушул расмий баягы визит менен барганда ушул маселе каралып, ошол жерден чечилип, ушул үмүт бар бизде ушул жазында ушул жолдорду баштасакпы деп. Анан ушул жанагы айтып кеткен нерсе ушу бүгүн дагы ушу талкуу болот. Ошондон кийин анан же бул жерге дагы акча жумшайбыз өзүбүздөн дагы жана түтүкчүлөрдү алмаштыруу боюнча же болсо ушул мындай бир кандай бир жеңилирээк жолдорун карап кетишибиз керек.